Мындан 4 күн мурун Несахар долбоору бозо чыгарылган жайдын абалын тартып, тасманын үзүндүлөрүн Instagram баракчасына жүктөгөн. Анда бозо өтө кийир жайда даярдалары көрсөтүлгөн. Аталган жайдын ээси биздин редакцияга кайрылып, окуя кандай болгонун айтып берди. 20 күнү Эрулан Кокуев Несахар долбоору таң камал эрте 8-терде кирип келиптир. Кирип келип эшикти тартканын албай киргизип, ал жактан өзү кимсиң деп сураганын албай тоскоонуна болбостон кирип келиптир. Мага кирип эле ушундай деп айтканда мен уйкусуроо мени чуркап чыкканмын. Чыгып эле анын алдынан тосуп эле эмне болду, каяка чыккыла десем ал өзү атайын провокация кылабы, түрткүлөп эле эме чапкылайт экен. Кайра түрттү. Мен киши түртүп атса, мен да анын колу менен шилтеп түртүп атканмын. Ишкердин айтуусу боюнча, бул жерге мөөнөтү бүткөн бозонун калдыктары гана сакталат. Аны фермерлер арзан баада сатып алып кетишет. Күн ысыкта малга бергенге да жарабай калышы мүмкүн болгондуктан ушул жер төлөөгө сакташат экен. Негизинен бозо даярдалган цех башка жакта жайгашкан, дейт Абдурахманов. Бул жерге келип, ал бозо чыгарат экенсиңер деп тартып эме кыл деп барайдым. Бул жакта өзү бизде чыгат, башка цехте чыгат, Интергелподо. Бул жерге болсо магазиндерден сурок өткөн бозолор алып келинет да, аларды баклажкасы менен эчтеке алып бара албайсың, аларды бошотуш керек. Аларды бошоттуруп, ушул бочкаларга, ванналарга топту салынып, аларды жибиттирип, андан кийин мешок эме кылып, уй баккан фермерлер бар, 4-5 келип, мен алып кетем деп аларга арзан баада өздөрү алып кетишет. Тиги төгүлгөн суюк эмелерин алар кошуп эле мындай эле алып кеткиле деп аларга берем. Бул деле дандан жасалган азык үчүн убал болбосун деп эч жака төкпөстөн ошо уй баккан балдар алып кетишет. Аталган цех 2020-жылы ишин баштаган, анын ээси ай сайын салык төлөп турарын айтып, текшерүүдөн өткөндүгү тууралуу документтерин көрсөттү. Акыркы жолу 2021-жылдын 19-апрелинде салык төлөнгөнү жөнүндө тастыктама көрсөтүлгөн. Возвраттар и остатыктар ал жактан чыкканда туура эмес чыгып калгандарды анан бул жака алып келип сактачубуз. Анын баарын ал жака алып барсаң, анын бул эмеси туура эмес болуп калат баары бир жердечи. Бул жер ушундай склад болчу. Ал аппаратуралар болсо, ал жакта иштеткен жерди жылда жайындасы токтойт, бозо кышындасы сууукта турат, жайында көпкө турбаган үчүн токтотулат да. Аларды ремонт үчүн баардык аппараттарды бул жака алып келип ташыганбыз. Эрулан Кокуев боюнча жеке үйгө бастырып киргендиги боюнча сотко, укук коргоо органдарына кайрылабыз. Күзгү сезон башталганга чейин аталган цехте жыл сайын оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп тургандыктан биз цехти тарта алган жокпуз. Ремонт иштери бүткөн соң бозо кандай жайда даярдаларын чагылдырып беребиз.